Кезектеги кардарыбыздын ачкычын тапшыруу үчүн биз Реутов шаарына Советский көчөсүнө келдик. Көрсө Советский көчөсү Балашка шаарында дагы бар экен. Адашып биз ошол жакка кетип калыптырбыз. Ал эми Реутов болсо Москвага дагы жакыныраак. Турак жай жөнүндө айтсам, биринчи кабатта жайгашкан. 2 бөлмөлүү. Айнур эженин уулу дагы келини дагы үйдү көргөнү келишти. Турак жай жакшы. Эң чоң плюсу Айнур эженин жумушуна жакын экен. Россиядан кандай эле турак жай алып атат десеңиздер, анда сөзсүз түрүндө KG недвижимость агентине келишиңиз керек. Кутмандуу мекендештер, бүгүн дагы бир кыргыз жараныбыз турак жайлуу болду. Мындан 15 күн мурун сделкабыз болуп өттү. Бүткөн күн келип дагы ачкычын тапшырып отурабыз. Буюрса ачкычын да тапшырдык, бардык түшүндүрө турган нерселердин бардыгын айттык Айнур эжеге. Айнур эжени биздин компаниянын атынан куттуктайбыз, үй бүлөсү менен баласын дагы. Айнур эже дагы өзүнүн ой пикирин билдирип кетсин. Айнур эже кандай сезимдер болуп жатат сизде? Рахмат, өтө кубанычтуумун сиздерге ошол үйдү алып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Жакшы ийгиликке жетиштик. Башка мекендештерге сунушту айтып келебиз биздин компанияны. Урматтуу кыргыз элим, коркпостон ала берсеңиздер болот. Мен ушул 1,5 айда үйлүү болдум. Жарандыгы Айнур эжекебиздин Кыргызстандын паспорту менен официальный жумушу болгондуктан ушинтип турак жайлуу болду. Уулуңузга сүйлөп койсун, Рахмат, чоң сиздерге ушул апам 1,5 ай жүрдүңүз, 1,5 ай чуркап бул жак компания менен жакшы насип этип сиздерди дагы бир жолу куттуктайбыз. Бул дагы ачкычтары документтеринин передачасында бердик. Ошол мекендештер, сиздерде дагы мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сиз дагы Кыргызстан жаран болуп официальный жумушуңуз болсо, сиз дагы ушундай жакшы үйлөрдү алсаңыз болот.